Саламатсызбы достор, бүгүн биз дагы кайра белге караштуу универсалдуу гимнастиканы жасайбыз. Бул гимнастика бел ооруларына, оор сезимин басаңдатат, арканы бекемдейт жана сколиоз, кифоз, остеохондроз профилактика болуп саналат. Эскертүү: эгер оору катуу кармаса же врач сунуш кылбаса, көрсөтмөнү аткарбаңыз. Биринчи көнүгүү: курсакка жатып, колду бүгүп көтөрүү. Колуңузду тизеден бүгүп, денеңизге жаныңа коюңуз. Манжалар полдо. Дем алганда деңиңизди жана колду көтөрүп, жылмакай артка созуңуз. Төшкө карата лопаткаларды бириктириңиз. Үлкөн манжалар ар дайым ийинге карата болуш керек. Кайталоо 6-8 жолу. Пайдасы: арка жана ийин булчуңдарын бекемдейт. Экинчи көнүгүү: бир бутту көтөрүү. Курсакка жатып, бутту түз кармаңыз. Дем алганда бутту көтөрүп, жамбашты жана буттун булчуңдарын чыңдаңыз. Ар бир бут менен 6 жолу жасаңыз. Пайдасы: жамбаш, бел булчуңдарын бекемдейт, туура салмактуулукту камсыз кылат. Үчүнчү көнүгүү: денени жана колду алдыга көтөрүү. Курсакка жатып, колду алдыга созуңуз. Дем алганда денени, колду жана башты көтөрүңүз, бирок арканы ашыкча артка сунбаңыз. 2 секундда кармайбыз. Кайталоо 6-8 жолу. Пайдасы: арка булчуңдар иштейт, ийкемдүүлүктү жакшыртат. Төртүнчү көнүгүү: колду жана денени жан тарапка көтөрүү. Курсакка жатып, колду таратыңыз. Дем алганда денени жана колду көтөрүп, арткы лопаткалар бириктириңиз. 2 секундда кармагыз, андан кийин жай түшүрүңүз. Кайталоо 6-8 жолу. Пайдасы: ийин жана арка булчуңдарын бекемдейт. Бешинчи көнүгүү: аркада бутту ичке тартуу. Аркада жатып, бутту тизеден бүгүңүз, колду жаныңызга коюңуз. Бутту ичке жакындатыңыз, жамбаш полдон көтөрүлсүн. 5-10 секунд кармайбыз. Кайталоо 6-10 жолу. Пайдасы: жамбаш булчуңдарын чыңдайт жана белди бекемдейт. Алтынчы көнүгүү: аркада жатып, бутту ичке тарткуу. Ошол эле көнүгүүнү аткарабыз, бирок бирден бутту кармайбыз. 10 секундда күтүп, кайра башка бутка өтөбүз. Пайдасы: белдин булчуңдарын бошотот.
6 көнүгү аркада жамбашты көтөрүү. Аркада жатып, бутту тизеден бүгүп жерге коюңуз. Колду жанына. Жамбашты көтөрүп 2-5 секунд карамаңыз, андан кийин жаа түшүрүңүз. Кайталоо 8-12 жолу. Пайдасы: жамбаш жана жамбаш арканы бекемдейт. Жетинчи көнүгү бутту жана денени буруу. Аркага жатып, бутту тизеден бүктөп капталга коюңуз. Денени жана колду тескеринче багытка буруңуз, башты колдун багытына каратыңыз. 30 секундадан 1 мүнөткө чейин кармаңыз, андан кийин башка жакка кайталаңыз. Пайдасы: ич жана арка булчуңдарын ийкемдейт. Так, 8 көнүгү карама каршы денени буруу. Жамбашка отуруп, тизени өйдө көтөрөбүз. Карама каршы кол менен, мисалы, оң тизени көтөрсөк, сол кол менен тизени сол тарапка тартабыз. Денени оң тарапка бурабыз. 30 секундадан 1 мүнөткө чейин кармаңыз. Ошол эле көнүгүүнү башка тарапка жасайбыз.